Birazdan keyin bo'lsa keremet толкуп баштайбыз. Кудай уткасын бүгүнкү күнүбүздү кызыктуу убакыттардын баары, кызыктуу учур оюндун баары азыр алдыбызда. Бул эми биздин даярдануу убактыбыз. Мен сиздерге Көкбөрүнүн көрмандары кичине маалымат бере берейин. Азыр көкбөрүчүлөрүбүз эки команда чыкканча жалпы ушул Көкбөрүгө катышсакпы, ушул оюнду эл алдында көргөзсөкпү деп мына 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна келген командалар бул Алтай Республикасы, Афганистан, Башкортостандан, Америка Кошмо Штаттарынан, Казакстандан, Красноярскиден, Москвадан, Монголиядан, Франциядан, Өзбекстандан жана биздин Кыргыз Республикасынын курама командалары катышып, көрсө сиздерге кызыктуу бир оюн көргөзгөнү турушат. Эми бул оюн негизи эреже менен түптөлгөнүн билесиздер. 1995-жылдары түптөлүп баштаган болчу. Андан кийин федерация түзүлдү. Андан бери канчалаган жылдар өттү. Канчалаган оюндарга күбө болуп келатасыздар өзүңүздөр. Федерация көп иштерди алга жылдырды. Эл аралык федерация дагы түзүлгөн. Мына бул жерде биздин эрежелер иштелип чыгып, тайгазан менен ойноо эрежелерин буюрса элдерди таң калтырып ойноп келебиз. Бул биздин Көкбөрү жөнүндө жалпы бүт дүйнө жүзү маалымат алган, билет. Анда эмесе эми биздин конокторубуз да бар. Ошон үчүн башка тилдерде дагы бир аз учурашып коелу. Ladies and gentlemen, welcome to Kyrgyzstan. This is the starting point of World Nomad Games 2018. Today the opening ceremony of horse game and different types of lakhtartish from different countries of the world. There are several countries from different types of the world. The first, Altai Republic, Afghanistan, Bashkortostan, United States of America, Kazakhstan, Russia, Moscow, Mongolia, France, Uzbekistan, and of course, Kyrgyz Republic. Мына оюнубуздун башталарына саналуу уақыттар қалды. Бүгін бөлсі құрама командасы менен Монголия құрама командасының бет-өшісін көрөбүз. Азыр ойынчыларыбыз ойын таласына чыкканга даярданып турушат. Мен жана сөзүмдү улай берейин. Дүйнө жүзү биздин ушул атабадан келаткан Көкбөрү оюнун көрүп келатышат. Мисалы, бұл біздің Көкбөрү жөнүндө 1999-жылы Англиянын королдук географиялык коомунун Icon Films телекомпаниясы, кийинки жылдары Япониянын Fuji телеканалы Японияда Көкбөрүнү көргөзүп, Тадахиро Шимузу деген Токио борбордук кезинде толтура бир макалаларды берген болчу. Андан кийин 2004-жылы Корея кинокомпаниясы кино тартып кетти. 1999-2000 Италиянын фотокорреспонденти Стефания Туриело Римде, Миланда фотокөргөзмө уюштурган болчу. Азыр эми мына буюрса эң алгачкы башталыш убактысында турабыз. Буюрса кызыктуу беттеш алдыңкы мүнөттөрдө бизди күтүүдө. Сөзсүз түрдө өзүбүздүн курама командабызга биз жеңишти каалайбыз жана алгачкы ийгилик андан ары илгерилеп отуруп чоң бир максаттарга бизди жетелеп биз менен калып туруңуздар. Говорит и показывает Чолпон Ата. Сегодня мы
уже здесь, на ипподроме. Будем с вами вместе наблюдать одну из самых зрелищных игр кочевой. Көкбөрі, так называется эта игра бравых джигитов, бравых богатырей. Первый матч группы А Кыргызстан играет против сборной Монголии. Ну и, конечно, звучит гимн этого вида спорта. И мы, конечно, будем приветствовать спортсменов этих двух стран. Бола турган мелдеш күндөрүн сөзсүз түрдө жогорку деңгээлге чыгарып, абдан бир кооздукка бөлөйт деп айтсак дагы жарашат. Азыр мына эки жаат тең биздин алдыбызга жалпы көрөрмандардын алдына келип тизилген чагы. Буйруса бир аздан соң жааттардын курамдары менен тааныштырып баштайбыз. Кыргызстан курама командасы сөзсүз түрдө өздөрүнө тиешелүү болгон кызыл кийим менен ортого чыгат. Ал эми Монголия байкап турганыңыздардай эле күрөң жана кара түстөгү кийим менен келген чагы. Кандай болгон учурда дагы ортодогу калыстар дагы эч кандай өздөрүнүн калыстыгынан жазбастан жакшы оюнду өткөрөт деген ишенимдебиз. Мынакей курама командалар акырындап өздөрүнүн ордуларын таштоо менен андан ары беттешти баштоого бара жаткан чагы. Келиңиздер эми жааттарды тааныштырууну баштай берели. Биринчи болуп талай ээлери же болбосо Кыргызстан курама командасынан старт ала турган болсок, алар төмөнкүдөй. Биринчи атар сан менен команда капитаны Марлис Койгелдиев Арбат менен бүгүн оюн өткөрөт. Андан ары экинчи Кубаныч Султан уулу Атаман, үчүнчү Айбек Темирбаев Ахилес, төртүнчү Эрлан Төлөбеков Дерский, бешинчи Таштемир Замирбек уулу Алай, алтынчы Чубак Нурманбет уулу Аккуш, жетинчи Нуржан Мелисбек уулу Эркетору, сегизинчи Уланбек Насакеев Арча Тору, тогузунчу Аскат Батырбек уулу Токмок, 10-чу Манас Ниязов Бойка, 11-чи Рустам Тыналиев Камбат, жана 12-чи Анарбек уулу Сейитбек Каракуш. Команданын башкы насаатчысы сөзсүз түрдө алдыңкы мүнөттөрдө биздин оюнчуларыбызга жакшы маанайда дем күч берип оюнга алып чыгат деген ишенимдебиз. Ал эми Монголия курама командасынын оюнчулары менен кездешим Бексултан Үсеналиев айтып өтсүн. Итак, состав сборной Монголии сейчас мы, конечно, с вами вместе прослушаем, я зачитаю. Ну, а перед этим, как нам сообщили, будет обращение премьер-министра. Ну, а потом, я думаю, мы продолжим лицезреть Көкбөрі. Хотя, я думаю, у нас еще есть время, поэтому давайте я, не теряя времени, смогу озвучить состав сборной Монголии. Итак, Серик Джанарбек, первый номер, второй Инысбек Серик, Бахтыбек Ахбет, третий, четвертый Айтхабиль Магай, Айбек Еншил, пятый номер, шестой Даулет Хасымбай, седьмой Мурзабек Орал, Арастан Шайтхан, восьмой, девятый Нарусхан Хаджамби, десятый Теребек Вауржан, ну и тренер команды Мейрамбек Мушельбай. Вот такой вот состав команды.
Биздин өзүбүздүн курама команданы тааныштырып коеюн. Биринчи номерде Туташев Мыктыбек, экинчи Койгелдиев Марлис, үчүнчү Норматтуу мекендештер, азыр жааттар толугу менен даяр экендигин көрдүк. Ар бир жаатта Замирбек уулу Таштемир 12ден оюнчу тизмеге алынган. Буга чейин айтып өткөндөй эле, Кыргызстан курама командасы жалпы 3-чү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы фаворити болуп эсептелинет. Бирок ким билет, Монголия же болбосо башка жааттардагы өздөрүнүн жакшы оюнун көрсөтүп коюшу мүмкүн. Бул көчмөндөр оюндары буга чейинкилерге салыштырганда командалардын катышуусу боюнча рекорддук көрсөткүчтө. Себеби жалпы 14 команда катышат деген, бирок 12 жаат азыр өздөрүнүн күчүн сыноого даяр болуп турган чагы. А тайпасында Кыргызстан жана Монголиядан сырткары дагы бир күчтүү жаат бар экендигин белгилеп өтөлү. Аны менен дагы алдыңкы күндөрдө сөзсүз түрдө оюндар болот. Да, конечно, ну, вид спорта, как бы, очень хорошо известен нашему зрителю. Думаю, что по ходу уже всего этого цикла всемирных игр кочевников, на протяжении 2 лет мы транслировали на канале КТРК спорт, различные турниры, и посвященную к празднику Ноуруз 9 мая. Также ко Дню независимости мы очень хорошо знакомы с нашей сборной. Ну и, конечно, именно на таком международном турнире, как Всемирный игры кочевников, мы знакомимся уже с другими сборными, такими как сборная Монголии. Итак, 12 играют игроков в одной команде. Есть такая вот заявка. Ну и по 4 игрока на поле могут быть представлены. Состав сборной Кыргызстана на ваших телеэкранах. Каныбек Кулатов, главный тренер нашей сборной. Мы состав, в принципе, полностью уже озвучили. Мой коллега уже это сделал за меня. Ну, таких больших прям изменений нет. Все так же сборная Кыргызстана, главный фаворит Всемирных игр кочевников. Наши главные соперники сборной Казахстана, как стало известно, не приехала самым оптимальным составом. Как это можно воспринимать, мы не знаем. Но я думаю, что многие любители этого вида спорта понимают, почему было решено привести в Кыргызстан такой вот не самый сильный состав. Албетте, балким өзүнүн жолу себептери бардыр, бирок биздин оюбузча ал кандай максатта келбей калгандыгы белгилүү болуп турат. Азыр болсо мына ортодогу калыстын белгиси менен жааттар тайгазанда бир сыйра айланып чыгат. Дагы андан кийин беттешти расмий түрдө баштайт. Урматтуу мекендештер, биринчи оюн Кыргызстан жана Монголиянын ортосунда болоорун сиздерге буга чейин белгилеп өткөнбүз. Кыргызстан курама командасы кызыл кара түстөгү кийим менен ортого чыккан болсо, ал эми Монголия алар бүгүнкү беттеште мына күрөң жана кара түстөгү кийим менен беттешти өткөрүшөт. Монголия курама командасынын оюнчулары дээрлик ушул былтыркы жылы Астана шаарында өткөн дүйнө чемпионатына катышкан оюнчулар экендигин байкай алдык. Бул деген кайрадан эле Монголия ушул өздөрүнүн оптималдуу курамы менен бул оюндарга келип катышууда дегенди түшүндүрөт. Бирок былтыркы жылкыга салыштырмалуу быйыл баары тең өзгөчө болушу мүмкүн. Азыр ортодогу башкы калыс Эсенгул Нураков сиздердин назарыңыздарда. Эсенгул Нураков беттешти жогорку деңгээлде алып барат деген чоң ишенимибиз бар. Албетте калыстардын жетишсиздигинен же болбосо чет өлкөдөн келген калыстардын ошол жогорку квалификациядан өтпөгөндүгүнө байланыштуу бул беттешти дагы Кыргызстан өзү катышып жаткан оюнду дагы мекенибиздеги мыкты калыстардын бири алып барат. Эмне болсо дагы калыстын милдети баарыңыздар жакшы билесиздер, өтө жоопкерчиликтүү. Аны эч кандай бузбастан жогорку деңгээлде алып барып берет деп ишенебиз. Жана азыр баары тең даяр. Улак болсо ташталды. Урматтуу мекендештер, сиздер даяр болсоңуздар, оюнчулар толугу менен даяр. Ышкырыктан соң бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюндарынын алкагындагы алгачкы оюн Кыргызстан жана Монголиянын беттеши старталат. Итак, друзья, начинается матч. Сейчас уже будет старт и сигнал главного арбитра этой встречи. Рефери на поле даст знак, и 8 уже именно всадников будут бороться за
улак. Я думаю, что все абсолютно знают о истории данного вида. Для наших, может быть, даже и русскоязычных телезрителей стоит напомнить о том, что Кокбуру известен с древних времен. Первоначально именно за тушу козла, скажем так, была очень жесткая такая борьба и не являлась только игрой или как-то забавой, а была своего рода подготовкой и экзаменом будущих воинов и мужчин. Ну и вот старт, первый матч Всемирных игр кочевников, группа А, Кыргызстан против Монголии. Но жентип беттеш башталды, урматтуу мекендештер. Азыр дароо эле Кыргызстан курама командасы чабуулга бара жаткан чагы жана эсеп сандарын ачып коюшу дагы мүмкүн. Өзүңүздөр көргөндөй эле беттеш башталары менен монголиялыктардын алдыга жүрүп келе жаткан оюнчуларынын алдын бууп, өзгөчө бир тактика менен оюн башталган. Ал ортодо алгачкы чабуул жана Рустам Тыналиев эсеп сандарын ачабы жок. Рустам Тыналиев албетте элибиздеги эң күчтүү, эң бир мыкты балбан жүрөк, эң бир мыкты көкпөрчүлөрдүн бири. Бирок бул сапар ал бир аз даяр болбой калды окшойт. Улакты таштаганга өз учурунда Манас эпосунда айтылгандай бөлүнүп ордо чын мөрөй атпай турган жер бекен, жатпай оюн көкпөрү тартпай турган жер бекен демекчи. Көкпөрдө ар качан чоң бир талаштар, чоң бир эрөөл, чоң бир күрөштөр болуп келет. Монголия курама командасы Кыргызстандын деңгээлиндеги оюнчулардан балким түптөлбөгөндүр. Анткени менен бүгүнкү беттеште алар дагы өздөрүнүн нагыз эр жүрөктүүлүгүн өздөрүнүн эркин көрсөтүп коюшу толук мүмкүн. Мына беттештин башталганына болгону 1 мүнөттөй убакыт өттү. Азырынча кандайдыр бир чечимди чыгаруу дээрлик мүмкүн эмес. Ал ортодо кыргыз көкпөрүсүнүн дагы бир жылдызы 10 номердеги Манас Ниязов өзүнүн бойку аттуу аргымагы менен жерден улакты эңип алгандыгын көрдүк. Манас Ниязов Кыргызстан курама командасынын эң бир жылдыздуу оюнчусу. Азыр өздөрүнүн тайгазанына келди. Дагы андан ары ылдам каршы чабуулду жасайт жана Манас Ниязов алгачкы улакты азыр тайгазандын ортосунан таптырышы мүмкүн. Эч кандай коргоочулар бул сапар жардамга келе алган жок жана алгачкы улак бар. Урматтуу мекендештер, барыңыздарды бул жакшы башталыш менен куттуктайбыз. Манас Ниязовго эч ким бул улакты таштоого жолтоо боло алган жок. Ну и первый улак третьих всемирных игр кочевников забрасывает настоящая звезда кыргызского мирового кокбуру Манас Ниязов. Вот он на ваших экранах под 10 номером. Абсолютно не было никакого сопротивления со стороны игроков сборной Монголии. Ну и вот так очень легко мы открыли счет в этой игре. Ну, кстати, был шанс также у Рустама Тыналиева за минуту до этого. Но выронил улак Рустам Тыналиев на подступах к Тай-Казану. Вот так все для нас уже очень оптимистично началось. Биз үчүн абдан жакшы маанайда башталууда. Кайрадан эле Кыргызстан оюнчулары атаандаштарынын амеке жолун бууп, алдыдагы оюнчуга жол ачып берүүдө. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары албетте дүйнөлүк деңгээлдеги, эл аралык деңгээлдеги спорттук чоң мелдеш. Анткени менен көкпөр оюнча азыр командалардын деңгээлдери өтө жогорку деңгээлде өнүгүп кетти деп айта албайбыз. Мына финалдык беттеш буюрса Кыргызстан жана Казакстандын ортосунда болушу мүмкүн. Эми ошол эки жааттын эрөөлү чоң бир кыл чайнаш менен өтүшү толук ыктымал. Ал эми калган беттештерде фавориттер көбүн эсе ошол чабуулдар менен болуп, көп салымдарды дагы жаратышы толук мүмкүн. Азыр кийинки чабуул өнүгүп бара жаткан чагы Сейитбек Анарбек уулу Каракуш менен Тайгазанды көздөй жалгыз жана экинчи кулак менимче ташталат. Монголиядан эч ким бул сапар Сейитбек Анарбек уулуна тоскоолдук кыла алган жок жана эсеп сандары 2-0. Монголиялыктар жок дегенде жерден улакты эңе алабы деген суроо дагы болсо менин башымда. Себеби беттештин 4 мүнөтү артта калууда. Алардын улап үчүн эңкейип кандайдыр бир аракетке барган аракетин али байкай элекпиз. Ал эми Сейитбек Анарбек уулунун алдын эч ким бул сапар торой алган эмес. Мына ушул оюнчу Кыргызстан курама командасынын катарында эсиңиздерде болсо бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндарында дагы чоң бир ийгиликти жараткан болчу. Азыр болсо кайрадан улак өз чекитине ташталат. Манас Ниязов жана Сейитбек Анарбек уулу бүгүнкү ташталган улактардын ээлери.
салымдардын ээлери. Жана андан ары калыстын белгиси менен гана беттеш андан ары уланышы шарт. И в очередной раз сейчас, конечно, здесь вырывает просто из земли наш игрок Руслан Туналиев. Улак и зажимает в правый таким и будет сейчас исполнять спринтерский забег. К сожалению, конечно, сейчас на данный момент в мировом гугуру у нас нет настоящих соперников, с которыми мы, скажем так, вели упорную борьбу. Вот 3-0. Тем временем Рустам Туналиев делает счет таковым. Пока что у монгольской сборной не было ни единого шанса, чтобы что-либо противопоставить нашим игрокам. Мынакей Рустам Туналиев 3-чү жолу булакты таштоодо, буга чейин 1-чи мүнөттөрдө эсиңиздерде болсо 7-чи номердеги оюнчубуз Нуржан Мелисбек уулу чабуулга барган. Эмне үчүн Рустам Туналиев менен Нуржан Мелисбек уулуну алмаштырган? Себеби 2-чи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында барыңыздар жакшы билесиздер. Рустам Туналиев 7-чи катар саны менен оюн алып барган болчу. Ошол нерсе менин мээнимде сакталып калган экен. Азыр болсо мынакей эсеп 3-0 өзгөрүп отурат. Биз азыр оюнда эмес, кудум жөн эле бир мастер-классты көрүп жаткандайбыз. Бул нерсе эми көпкө созулбашы керек. Монголиялыктардан дагы кандайдыр бир жакшы аракеттерди күтүп калат. Да, но это, конечно, не так хорошо, как кажется, то, что мы в пух и прах разносим абсолютно все сборные. Из года в год надеемся, что уровень не нашей сборной, а уровень других сборных будет расти, потому как если это случится, то только в этом случае мировое движение гугуру, оно будет идти вперед. Ну, а здесь, кстати, выронил Манас Ниязов Улак. Такое нечасто, конечно, увидишь. Ну и будет сейчас JK, по-моему, первый раз в этой игре. Ну и давайте посмотрим, что же сейчас будет показывать игрок под вторым номером сборной Монголии нашему игроку. Ну, здесь, конечно, Султанулу Куаныч, по-моему, в JK, да. А нет, со стороны именно сборной Монголии второй номер команды. А у нас это Айбек Темирбаев. Уверенно выхватил сейчас Улак. И четвертый салон. Никто не мешает. Спокойно сейчас будет брать. И вдвоем они вместе с Замирбекулу Таштемиром забрасывают очередной Улак в тайгазан. Мынакей жеке чыгууда кайрадан Ахлес атаандаштардын атын таптакыр Улакка жакындаткан жок. Айбек Темирбаев мына 27 жаштагы кыргызстандык көкпөрчү эсеп сандарын 4-0 өзгөрткөн чагы. Азыр ага мынакей өнөктөшүп жардамдашкан оюнчуну дагы белгилеп коюшубуз керек. Бул Таштемир Замирбек уулу. Таштемир Замирбек уулу жана ошондой эле анын өнөктөшү Айбек Темирбаевдардын бул Улак эсептерине жазылат. Андан ары монголиялыктарды акырындап кыргызстандыктар коюп жиберди. Монголиялыктар эми Улакты жерден эңип алып сөзсүз түрдө чабуулга барышы кажет. Биз албетте ар кандай телефильмдерден кандайдыр бир булактардан монголиялыктардын ат үстүндө өтө шамдагай экендигин, алардын ат үстүндө укмуштуудай мыкты экендигин уккан жайыбыз бар. Бирок алардын бүгүнкү аракетине карап көрө турган болсок, ал сөздөр бир аз кошпой тургандай. Анткени менен эсеп сандары өзгөрөт. Өзгөрдү. Эсеп 4-1. Кыргызстан курама командасы коргонуп да койгон жок бул сапар. Жана Наурузхан Хажнаби эсеп сандарын ошентип 4-1 өзгөрттү. Анын кубанып тургандыгын дагы байкоодобуз. Карасаңыздар, жада калса Хажнаби аракет кылып өтө деле бардык күчүн жумшап ыргыткан деле жок. Эмне болсо дагы эсеп сандары ачылды. Монголия курама командасы бир аз да болсо эми өздөрүнө болгон ишенимдүү оюнун көрсөтөт деген ойдобуз. Да, Мардис Койгедиев сейчас, скажем так, дал просто забросить
Улак Тайгазан. Был он единственным в этом эпизоде тем, кто должен защищать наш Тайгазан. Но и даже в такой ситуации он решил дать возможность монгольским спортсменам. Ну а сейчас, в свою очередь, такой ситуации, скорее всего, не будет. Манас Ниязов первой же попыткой снова выронил Улак. Но все это, конечно, от настроя, наверное, все-таки зависит. Если бы игра была очень принципиальной, то таких ситуаций, скорее всего, и не было бы. Мамбет Улу Чуак в этой ситуации сам идет и, скорее всего, будет 5-й салым. Так оно и есть. Рядом с ним, конечно, здесь был Сейтбек Анарбек Улу, ну и сам Ромбек Улу Чуак. Кстати, 94-й год рождения спортсмен, довольно молодой для данного вида спорта, забросил Улак в Тайгазан. Кстати, он является одним из самых молодых в составе нашей сборной. У нас есть два игрока 94-го года рождения. Это Мелисбек Улунурджан и вот, собственно, сам Чуак. В основном состав нашей сборной состоит из мастеровитых улакче. Ну, так уверенно просто. Ну, если так брать, по уровню команд, даже клубы нашего местного чемпионата, они, наверное, выше намного стоят, чем команды, которые приезжают на всемирные игры кочевников. Но даже в такой ситуации, конечно, мы оказываем очень большое уважение тем, кто приезжает сюда, потому как интерес этих команд, этих стран к нашим национальным видам спорта заставляет нас, конечно, в такой ситуации еще больше зауважать. А вот сейчас очень интересный момент. 2 девятых номера. И Батырбек Улу Аскат, скажем так, условно проигрывает эту борьбу 9-му номеру сборной Монголии. Это Хаджнаби Наурузхан. Именно он забросил пока что единственный улак салым на ваших телеэкранах. Именно Хаджнаби. Сейчас, кстати, он выиграл эту борьбу, между прочим. Но понятное дело, что дал здесь себя переиграть 9-й номер нашей сборной. Но, к сожалению, конечно, здесь потерял он контроль и выпал с седла девятка монгольской сборной. Очередной Джекеме нас сейчас ожидает. Понятно, я думаю, стало нашим зрителям, которые только-только начали увлекаться этим видом спорта, что если улак пересекает лицевые либо боковые линии, то улак ставится вот этот вот своеобразный круг, в котором два, скажем так, борца, два улакчи борются за право обладания улаком. И пока улак не вышел за пределы круга, никто не имеет права входить в этот самый круг. Я думаю, это такое элементарное правило. Султан Улу Куаныч здесь забрасывает очередной улак в Тайгазан. 6-1 счет на табло. 13-я минута встречи. 20 минут, кстати, один тайм, напомним, длится. И уже наши ребята сейчас дали знать, кому же именно принадлежит этот вид спорта. Ну, в одно время, конечно, много было споров насчет того, что нужно сделать игровой снаряд искусственным, то есть муляж даже применялся в некоторых соревнованиях. Но вот сейчас мы видим, что улак, он настоящий. И это, на самом деле, нас, ну, скажем так, во-первых, кыргызов радует. Итак, время идет. Пока что упорной борьбы мы не видим. Надеюсь, что даже следующие игры будут по уровню, по накалу страстей интереснее. Албетте, biz сөзсүз түрдө жааттардын бирдей деңгээлдеги оюндарын көргүбүз келет. Кыргызстан курама командасына тең келсе, бул мелдеште кайрадан эле Казакстан тең келиши мүмкүн, бирок буга чейин айтып өткөндөй эле алар өздөрүнүн эң мыкты курамы менен бул оюндарга келген жок. Мына 15-минуткө биз жакындап калган чагыбыз. Азыр ипподромдо дагы
элдер көбөйүп баштагандыгын көрдүк. Ал мезгилде монголиялык оюнчу улакка ээ болгондугун байкоодобуз. Бул Орал Мырзабек. Ой, Азамат Мырзабек. Алдыңда эч ким жок болчу. Болгону Мырзабекке бир аз ыкчамыраак аракет. Же болбосо бардык аракетин жасап таштоо гана жетишпей калгандай. Чоң күрөш жок. Бул жерде Арстан улакты эң алууга аракеттенген. Кыргыз өлкөсүнүн оюнчулары дээрлик улакты атаандаштарына калтырууда десек дагы болот, бирок аны дагы колдоно албаса эмне кылат? Өздөрү алып андан кийин таштоону туура көрүп жаткандай Эрлан Төлөбеков дерзкий менен азыр өзүнүн кандайдыр бир күчүн көрсөтөт. Мына ушундай ылдамдыкты биз күткөнбүз бүгүнкү оюнда, бирок мындай ылдамдыкты азыр көрө албай кыйналуудабыз. Ай-ай, Эрлан Төлөбеков абдан бир жогорку деңгээлдеги чабуулду жасады, бирок анын ыргытуусу Тайгазандын капталына тийип кайткандыгын дагы көрдүк. Же болбосо Тайгазандын кырына тийип кайткандыгын көрдүк. Уламбек Насакеев азыр эң бир тажрыйбалуу оюнчулардын бири, дагы бир Кыргыз өлкөсүнүн 1987 жылкы оюнчу. Бүгүнкү күндө 31 жашта. Ал атаандашы Уламбек Насакеев дагы бир 8 номердеги Арстан Ш аттуу спортчуга бергендигин байкоодобуз. Жана Арстан азыр өзүнүн өнөктөшү менен биргеликте өзүнүн Хажынаби Наурузхан аттуу командалаш менен биргеликте экинчи улакты таштады. Азамат жок дегенде ушундай улакты ташташ керек. Муну да таштай албаса, анда Монголия курама командасы кийинки 6 ай менен боло турган беттеште таптакыр өздөрүнүн алсыз оюнун көрсөтүп жеңилип калышы дагы толук мүмкүн. Мына жайлатылган тасмада азыр бизге кандай таризде монголиялыктар эсеп сандарын кыскарткандыгын көрсөтүүдө. Бул бирок аз эле убакытка созулса керек, себеби Кыргызстан оюнчулары кайрадан өздөрүнүн чоң бир деми менен улакка чыгып келе жаткан чагы. Кайрадан жерден улак теңип алган бул Рустам Туналиев. Рустам Туналиев азыр өздөрүнүн Тайгазанын, же болбосо Кыргыз курама командасынын Тайгазанына барып, андан кийин чабуулга чыгуунун аракетин көрөт. Оң такымга улакты басты. Ага каршы Ахбек Бактбек аттуу оюнчу келүүдө. Негизинен көп оюнчулар мына казак улутундагы экендигин көрүүдөсүздөр. Бунун себеби Монголияда этникалык казактар өтө эле көп. Мына ошого байланыштуу монголдор өздөрү ойносо, казактар келип алардын намысын талашып жаткан чак. Азыр болсо мынакей Рустам Туналиев өтө бир жогорку ылдамдыкта жана эсеп сандары 7-2. Рустам Туналиев бул мелдештеги алгачкы эки улакты таштаган оюнчу болуп калат. Да, первый, кто оформил, скажем так, своеобразный дубль в этой игре, Рустам Туналиев на ваших телеэкранах. Великолепно. Ну, поиздевательски, конечно, сейчас Рустам Туналиев себя повел и, конечно, забросил эффектно улак в Тайгазан. Смотрим еще раз в замедленном повторе этот самый момент. Ну и 7-2 после этого самого эпизода. Времени все меньше остается к концу первого тайма. 1,5 минуты. Напомню, что по 20 минут, 3 тайма. Именно по протоколу УМАС. По идее, 12 сборных было заявлено на эти игры. Но наши соседи, представители сборной Китая, хотя этнические кыргызы там, конечно, в составе числились, они не приехали на эти игры кочевников, к большому сожалению. А здесь тем временем великолепный просто эпизод. Такой сейв совершает сейчас 9-й номер сборной Монголии, а это Джанарбек Серик. Теперь он уже по левой бровке сам вроде как пытается
приблизиться к нашему Тайказану. Ему, в принципе, дают это сделать, но отбирает у него Улак Манас Ниязов. Не потерпел он такого отношения со стороны монгольского спортсмена. И сейчас, скорее всего, будет отыгрываться за нашу сборную. Манас Ниязов сам прорывается, сам 1 на 1 идет с Тайказаном. И, ну, без труда, конечно, без труда здесь Манас Ниязов сейчас забрасывает Улак в Тайказан. Но даже в такой ситуации можно поаплодировать 9-му номеру сборной Монголии. Әлбетте, 9-ші номердегі монголиялық ойыншының әрекеті мықты болшы, бірақ Манас Ниязов андан дағы жоғарғы сапаттағы ойынды көрсетті. Урматтуу мекендештер, буга чейин бираз катачылык кеткендигин көрдүк. Рустам Туналиев негизинен протокол боюнча 11-ші номерде ойношууда. Жадагасам трансляцияны көрсөтүп жаткан режиссерлор тобу дагы качан 11-ші номердегі ойынчубуз бул жаңылбасам Нуржан Мелисбек уулу, ал улакты таштаганда Рустам Туналиев деп жазып чыгууда. Бул чындыгында бизге эмес, бизге чейинки өкүлдөргө, жолбосо Көкбөр боюнча курама командага жооп берген өкүлдөргө тиешелүү суроо болуп калды десек дагы туура болот. Оюнчулар протокол боюнча келсе, кандай келсе, ошол боюнча, ошол номер боюнча ойношу керек. Бүткүл дүйнөлүк деңгээлге чыгып атсак, дүйнөлүк деңгээлдеги мына ушундай мелдешти уюштуруп жаткан соң, мындай майда барат катачылыктарга жол бербешибиз керек эле деген оюм бар. Ал эми эсеп сандары азырынча Кыргызстан курама командасынын пайдасында 8-2 жана биринчи тайм жыйынтыкталды. Да, не самая лучшая, конечно, ситуация здесь у нас образовалась. Рустам Туналиев играет под 7-м номером. На крупном плане все-таки мы смогли узнать нашего игрока. С нашей позиции кандидатской, кстати, не видно лица четко, кто по таким номерам играет. Мы все-таки уповали и верили протоколу, который нам представили организаторы этих игр. Итак, первый тайм завершен. Мы через некоторое время вернемся с вами в ипподром в городе. Чолпан-Ата. Kelip kaldı. Hazır ikinci bölümde oyun kanday olur. Sizler bilen çoğu hocada mangday teske oturup görüp turgan jerdemiz. Hazır Mongolia komandası menen Kırgızstan kurama komandasının oyuncuları betleşip açat. Bu ikinci bölüm. Esep birinci bölümde 8-2 menen ayaktagan bolчу. Кайрадан эле көгүлтөр Ысыккөлдүн жээгинде өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюндарынан берүүбүздү улантабыз. Азыр Көкбөр боюнча тайпасындагы биринчи оюн, анда Кыргызстан жана Монголия бири-бирине каршы туруп жаткан чак. Эсеп сандары биринчи таймдан соң 8-2. Өзүңүздөр көргөндөй Нуржан Мелисбек уулу Кыргызстан курама командасынан биринчи бөлүктө 2 упай, ошондой эле Манас Ниязовдун дагы эсебинде 2-ден 2 упай бар. Рустам Туналиев өзгөчөлөндү, Сейитбек Анарбек уулу өзгөчөлөндү. Барыңыздар көргөндөй ошол эле мезгилде Айбек Темирбаевдин да улак таштагандыгын байкаганбыз. Биринчи таймда протокол боюнча бираз катачылыктар кетип калгандыгын сиздерге белгилеп кечирим сурап өтөбүз. Себеби бизге жеткен протокол боюнча Рустам Туналиев 11-чи атар санда ойноп жаткан. Бул трансляцияны көрсөтүп жаткан Матч ТВ орусиялык белдүү компания. Алар да ошол протоколго таянып гана иш жасашат. Алар да ошон үчүн качан 11-чи номердеги oyuncu таштаганда Рустам Туналиев деп көрсөтүп жаткан. Азыр болсо мына экинчи таймдагы алгачкы улак ташталат. Сейитбек Анарбек уулу салкын кандуулук менен бул сапар көп деле күчү жумшабастан болгон 15 секундада эсеп сандарын 9-2-ге өзгөрттү. Жана Сейитбек Анарбек уулунун дагы эсебинде азырынча өзүңүздөр экрандан байкап турганыңыздардай 2 салым бар. Да, 2 салыма на счету у Сейитбека Анарбек уулу. И тем самым счет уже 9-2. Начало второго тайма, опять же, начинается в пользу нашей команды и наших ребят. Вот на ваших экранах только что был Мелисбек уулу Нурджан, которого у нас в протоколе перепутали с Рустамом Туналиевым. К большому сожалению, такое вот случилось. Это не вина нас лично, не вина вещателя.
точнее, матч ТВ. Тут проблема, конечно, со стороны уже организаторов произошла. Очень печально, что на соревнованиях такого уровня такая оплошность происходит. Надеемся, что такого больше не повторится. Ну а здесь у нас очередной салым был реализован Манасом Ниязовым. Манас Ниязов эсеп сандарын 12-ге өзгөрттү жана бул мелдештеги 3-чү улагын таштагандыгын көрүүдөсүздөр. Көкпөр боюнча эң жарык жылдыздардын бири. Кече күнү ачылуу аземинде дагы дал ушул Манас Ниязов Кыргыз өлкөсүнүн желегин алдыда көтөрүп чыккандыгын көрдүк. Бул жөн эле бериле турган нерсе эмес. Алдыда Кыргызстандын желегин ушундай өтө чоң мелдеште көтөрүп чыгуу чоң жоопкерчилик, ошол эле мезгилде ал жоопкерчилик спортчунун дагы деңгээлине өтө чоң таасирин тийгизери турган иш. Эмнегедир монголиялыктар качан улак үчүн келе жаткан учурда абдан жай чыгышууда жана азыр эсеп сандары балким 11-2-ге өзгөрүшү мүмкүн. Ошондой Марлисбек уулу Нуржан Азамат бул ирет дагы өзү жасаган чабуулду жогорку деңгээлде жыйынтыктады жана акырындап улакты чыгарып атаандаштарына берүүдө. Себеби качан улак тайказанга ташталган учурда кимдин тайказанында улак жан болсо ошол жааттан бир өкүл улакты алып андан кийин өз чекитине алып барып жайгаштырышы шарт. Бул эми көкпөрүнүн эрежесине ылайык көрүнүш. Бизге болсо Нуржан Мелисбеков буга чейин таштаган улагын дагы болсо жайлаткан тасмада көрсөтүүдө. Раз. Первый раз мы сейчас, конечно, видим, как игрок, Нуржан его зовут, опять же, отметим, вместе с улаком залетел в тайказан. Очередной. Рустам Туналиев, ММНАКе. Да, вот, собственно, и Рустам Туналиев сейчас. Сразу, конечно, здесь не удалось ему произвести салым. И теперь будет он, скорее всего, что-то придумывать. Вот что-то типа такого. 4-я минута встречи всего лишь. Эгерде азыр Казакстан менен ойноп жаткан норматы кесиптеш Рустам Туналиев бар эле таштап коймок. А бул Монголия, демек өзүнүн бардык потенциалын текшерип көрүш керек. Рустам Туналиев эсеп сандарын 12-2-ге акырын гана өзгөрттү. Ортодогу айырма мынакей 10 упайга алмашып калгандыгын байкоодобуз. Мына Рустам Туналиевдин өзү кыргыз көкпөрүсүнүн дагы бир эң жарык жылдыздарынын катарына кирген оюнчу. Анын эсебинде 2 улак бар болчу. Ушту бул трансляцияны тартып жаткан кесиптештерибиз бир-аз ката кетиптир. Эч нерсе эмес. Эң башкысы аны биз билсек болду, биз айтсак болду. Себеби Орусиядан бери келип ошол көрсөтүүнү уюштуруп жаткан компания кыргыз көкпөрчүлөрүн тааныбайт. Алар протокол боюнча талаада эмне болуп жаткан болсо ошону гана көрсөтүшөт, урматтуу мекендештер. Эсеп эң негизгиси 12-2. Кыргызстан дагы болсо өздөрүнүн атаандаштарына карай ушундай мыкты оюнун уланта берсе болот. Да, кстати, улак сейчас все еще на земле. Нужно его отнести в точку. И оттуда уже начнется, точнее даже продолжится игра. Трибуны ипподрома в чемпионате потихонечку заполняются. Ну, в основном большая масса любителей спорта, этнических видов спорта, конечно же, приезжают на побережье озера Ысык-Куль именно ради көкбөрү. Я думаю, что об этом все хорошо знают. Ну, конечно, есть огромное количество любителей и алыша, и кыргыз-гүрүш, и также скачек. Но вот именно, скажем так, самым интересным видом спорта, такой вишенкой на этом торте является именно көкбөрү. Из-за этой такой жесткости и из-за вот таких вот моментов, которые сейчас могут возникнуть у нашего тайказана. Но такой ситуации мы сейчас не видим. У лицевой линии дают наши игроки поиграть представителям сборной Монголии. Но это будет продолжаться не так долго. 9-й номер сборной Монголии сейчас забрасывает 3-й салым в наш тайказан. Опять же здесь Хаджинаби
Наурызхан на ваших телеэкранах. 92-го года рождения спортсмен. Вот здесь, кстати, еле-еле удержался на ногах его конь. И он сам тоже в седле еле удержался. Ну, вы понимаете, что лошади сборной Монголии, да и вообще почти всех сборных не их личные. Они здесь, собственно, арендуют этих лошадей. Единственная сборная, которая приезжает со своими лошадьми, это сборная Казахстана. И поэтому такой некой связки, некого взаимопонимания между всадником и лошадью нет. Как это, например, у наших ребят, которые знают своих лошадей как свои 5 пальцев. Очередной прекрасный эпизод сейчас возникает. Думаю, что в этой ситуации 11-й номер нашей сборной Нуржан Мельспекулу доказал, что, как говорю, очень эффектный вид спорта. Во второй раз подряд он... вот здесь он, кстати, опять тоже не удержался на седле. Нуржан Мельспекулу 4-чү улагын таштады бүгүнкү беттештеги. Азамат анын жылдызы эми жана турган улагы деп айтсак дагы болот. Себеби жаш болгон 24 жаштагы көкбөрүчү азыр болгону 2 улак деп жазып койгон экен. Мейли азыр улак өз чекитине ташталат. Андан соң биз оюндо көрүүнү улантабыз. Чындыгында мынакей көптөгөн мекендештерибиз балким билбей калган чыгар. Кыргызстан курама командасы качан ойноорун биринчи эле беттешке туура келиптир. Мекенибиздин курама команданын алгачкы оюну ошого байланыштуу дагы көрүүчүлөр мененче жетишпей калгандай, балким жакшы билбей калды, балким башка да себептер бардыр. Эң негизгиси алар өз учурунда курама команданы колдоого келди. Жана кийинки чабуул кайрадан эле Кыргызстан курама командасынын аткаруусунда болот. Азырынча улак таптакты башка тайгазанда мына айланы өткөндөн кийин гана Чубак Нурманбет уулу Аккуш менен өтө бир чоң ылдамдыкта бара жаткан чагы жана Чубак Нурманбет уулу эсеп сандарын 14-3-кө өзгөртө салды. Бул сапар баары тең жогорку деңгээлде, жогорку сапатта жасалгандыгын байкадык. Мындай жүрүштөрдү өз учурунда биздин спортчуларыбыз бир эмес бир нече ирет таштайт деген ишенимдебиз. Азыр Чубак Нурманбет уулу биздин протокол боюнча мейли эсеп эң негизгиси 14-3. Азыр болсо кайрадан оюнга ортодогу оюнчулар чыгып бара жаткан учуру. Так, 14-3. Счет на табло на данный момент. Кстати, плюс 14 именно градус воздуха. Температура его, конечно же, нам об этом сообщили наши коллеги из Матч ТВ перед трансляцией. Погода улыбается нам всем. Довольно такая прохладная погода. Все-таки на берегу нашей жемчужины мы сейчас находимся. Мы наблюдаем наш родной вид спорта под названием көкбөрі. Ну а здесь тем временем Батырбек-уулу Аскат, кстати, борется со своим соперником из Монголии, 12-м номером. Это Мушилбай Мейрамбайк. Именно так зовут спортсмена, которому 38 лет. Он является, кстати, еще и тренером сборной Монголии, играющий тренер. Вот так нам его, кстати, заявили организаторы этих соревнований. Ну, будем, конечно, сейчас мы, опять же, доверять. Так, Джеки-Мэджики очередной. Посмотрим, что же нам два спортсмена будут показывать в центре этого круга. Султанулу Куаныч, по-моему. Нет, это не он. Вот сверху не очень хорошо виден номер. По-моему, это Айбек Темирбаев. Да, так есть. Айбек Темирбаев сейчас
в центре круга против своего соперника. Ну и уверенно сейчас берет Улак и будет зажимать в правый таким. Так оно и есть. А здесь тем временем падает с седла и падает конь игрока сборной Монголии. Ну, благо все обошлось и без травм. По крайней мере, мы на это, конечно, надеемся. Она показывает момент, когда в таком свой зажал Улак, наш спортсмен. Ну и сейчас он забросил очередной салым нашей сборной. Айбек Темирбаев на ваших телеэкранах. Есеп 15-3. Азыр легендарлуу Кыргызстан жана Казакстан курама командаларынын ортосундагы оюндун эсебини жакындап бара жаткан чагыбыз. Амресиңиздерде болсо 15-4 эсебинде Кыргызстан жеңишке жетишкен болчу. Мынакей Айбек Темирбаев кандай таризде Улакты таштагандыгын жайлатылган тасмадан толугу менен көрө алдык. Андан кийин жааттар кайрадан Улак үчүн чыгып келишүүдө. Биринчи болуп Манас Ниязов эңип алган, бирок Манас Ниязов өзүнүн ылдамдыгын башкара алган жок. Ышкырыкты укпады же Манас Ниязов айланып келип ортого таштоонун аракетин көрүүдө. Манас Ниязов айланып келип ортого таштоонун аракетин көргөн. Ал эми 4 монголиялык оюнчу эмне үчүн арттан ээрчип жүрөт деген суроо бар. Балким алар ышкырыкты баамдабай калды, балким аларга анча түшүнүксүз ышкырык деген эмне, чийин деген эмне. Эмне салса дагы баары тең жогорку деңгээлде өтүүдө. Азыр ортодо жекеме жеке чыгуу орун алат. Кайрадан эле азыр Кыргызстан курама командасынын оюнчулары менимче мыктылыгын көрсөтүшү мүмкүн. Кубаныч Султан уулу Ахиллес менен чыгып жаткандыгын байкадык. Ахиллес, легендарлуу Ахиллес, мынакей сиздердин назарыңыздарда. Кубаныч Султан уулу 1992 жылы туулган. Абдан бир таланттуу, мыкты оюнчулардын бири. Эсиңиздерде болсо, бул 2018 жылы өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстан курама командасын таласын ынтымак көкбөрү клубу түптөп чыкты. Ошол команда жыйнады. Эми баары эле ынтымак командасынын оюнчулары эмес, бул жерде достуктун бир нече оюнчусу бар. Ошол мезгилде биримдик агайуу командасынын бир нече оюнчусу бар. Болгону Ноорус майрамына карата өткөрүлгөн мелдеште чемпион болгондугуна байланыштуу ынтымак командасынан ушундай мүмкүнчүлүк берилген болчу. Азыр болсо Улак үчүн дагы да болсо чоң күрөш. Жерден Кубаныч Султан уулу биринчи эңип алган жана монголиялыктар чабуулга барабы? Жок, андай эмес. Кубаныч Султан уулу өзү жүрүшүн өнүктүрүүдө жана 16-чы салым бар. 16-3. 35-чи мүнөттө мынакей баары тең өзгөрүп кеткендигин көрүүбүз. Ал эми ипподромго келген күйөрмандардын арасында көптөгөн ошол башка чет өлкөдөн келген туристтер дагы бар экендигин көрдүк. Биздеги протокол боюнча жана буга чейинки билдирүүлөр боюнча баары тең бир аз башаламан болуп кеткендигин көрүүдө. Сөзсүз түрдө кийинки беттеште, кийинки оюнда мындай нерсе кайталанбайт деген ишенимдебиз. Себеби уюштуруу тобудагы сөзсүз түрдө Кыргызстандын клубтар федерациясы да сөзсүз түрдө буга ар бир нерсеге маани берип жакшы бир иш аракеттерге барат деген ойдобуз. Азыр жерден Улакты эңип алуу аракети Монголия оюнчуларында, бирок монголиялыктар Улакты эңбестен эрден шыпырылып түшкөндүгүн көрдүк. Анткени менен алар мынакей жоон топтун ортосунда балким Улакка ээ болушу мүмкүн. Буга чейин эсиңиздерде болсо Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу болуп өттү. Жана ал кубокто ушунчалык чоң таймаштар болгон. Ал мезгилде кийинки чабуул өнүгүп барууда жана эсеп 17-3 болобу? Болот. Салкын кандуулук менен мына Кыргызстан курама командасынын 6-чы номердеги оюнчусу эсепти 17-3-кө алмаштыра салган чагы.
Аскар Батырбекулу делает счет уже 17-3. Напомню, что за несколько дней до старта Всемирных игр кочевников в ипподроме в городе Бишкек Аккула прошел ежегодный турнир Кубка президента Кыргызской республики, посвященный Дню независимости нашей страны. Ну и на том турнире принимали участие клубы на первой лиге, а победителем стала команда Бакуат Талас. Напомню, ну, в основном, конечно, другие клубы, они готовились к другим соревнованиям. Некоторые игроки, которые представлены на играх кочевников от своих клубов, также не принимают участие на Кубке президента. Итак, 17-4, кстати, счет на табло. Жанарбек Серик сейчас забрасывает, кстати, второй салым в этой игре. Ну, 4 салыма игроки сборной Монголии сумели все-таки забросить. Сейчас в повторе показывают этот самый эпизод. То позволили, конечно, это сделать игрокам из Монголии. Ну, а сейчас посмотрим, что же скажут на это наши игроки и наша сборная. Аскат Аскаров. Сейчас вблизи Тайказана, кстати, его окружили 3 соперника, которые не смогли ничего противопоставить нашему игроку, который будет совершать некую обратку, будет делать круг для большего такого эффекта. Ну и вот будет сейчас забег. Зафиксировал он в правом своем такуме улак. Один соперник сейчас попытается, скорее всего, отобрать улак у нашего игрока. Опять же, 9-й номер сборной Монголии. Один из самых, скажем так, целеустремленных игроков всей Монголии. Сейчас пытается, старается, но все-таки отобрать улак практически невозможно. У уроженца города Токмок Батырбекулу Аскат, кстати, 93-го года рождения этот игрок. Но сейчас рикошет от бортика Тайказана. Ну и салым мы не увидели. Да, ой, нулануда азыр чабылда. Кыргызстан командасы болчу, бирок монголиялыктар улакты талашып жаткандыгын көрдүк. Жана акырындап өздөрүнүн карамагына алды. Эми мыктылап такымга баскан соң андан кийин жүрүшүн улантат. Ал эми Сейитбек Анарбек уулу азыр өзүнүн башка иши менен алек болуп жаткандыгын көрдүк. Жерден улак үчүн күрөш. Азамат кайрадан да кыргыз оюнчусу Сейитбек Анарбек уулу улакты еңип кетти. Эң бир мыкты коргоочулардын бири. Таластын ынтымак командасынын оюнчусу Сейитбек Анарбек уулу, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Абдан бир титулдуу оюнчу деп дагы билебиз бул көкпөрчүнү. Жана эсеп сандарын ал 18-4-кө акырын гана өзгөрттү. Убакыт бүттү, урматтуу мекендештер. Убакыт бүттү. 18-4 Кыргызстан курама командасы ошентип 14 упай артыкчылыгы менен алдыда келе жаткан чагы. Ал эми бул болсо буга чейинки кооптуу чабуулдардагы кызыктуу көзүрмөмдөр. Биз болсо тынугудан соң кезигебиз. Кочевники издревле считали лучшим своим другом именно лошадь. Я думаю, в Кокбурю это четко видно. Насколько важен был конь для спортсмена, для воина, для кочевника. Албетте. Ошол мезгилде Көкбөрү аттын канчалык деңгээлде маанилүүлүгүн көрсөтүп турган кесиптешим айтып өттү. Андан сырткары ат адамдын канаты деген сөз бар кыргыз элинде. Ат сыйлаган жөө баспайт дейт.
ошол аттын үстүндө ар качан чоң бир жоолордо, чоң бир тирештерде кыргыз эли, жалпы эле көчмөн эли, жалпы эле дүйнө эли чоңдогон көлөмдүү жеңиштерди багынтып келгендигин жакшы билебиз. Болгону бүгүнкү беттеш урматтуу мекендештер бир гана тайгазанга өтүүдө. Эгерде Кыргызстан курама командасы мен оюнча эң бир мыкты оюнун көрсөтө турган болсо, бардык күчүн салып, азыр эсеп сандары 40-0 болуп калмак. Мен ошол нерсеге ишенем. 40-0 болбосо дагы 35-0 ушундай болмок. Монголиялыктардын салымы таптакыр болбой калышы дагы мүмкүн эле. Бул деген эми Кыргыздын меймандостугу, албетте көк бөрүнү көтөрүү максатында мына Кыргызстан курама командасы өздөрүнүн толук күчүн колдонбой ойноп жаткан чагы. Мисалы, жакында гана буга чейин белгилүү өткөндөй Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу болуп өттү. Жана анда командалар бири-бирине ушунчалык тең ата оюн алып баргандыгына байланыштуу оюндар абдан ылдам жана жандуу болгон болчу. И плюс это, ну, по заявлениям, первая все-таки лига была, но даже там были настоящие страсти, равные по уровню команды. Это говорит о уровне вообще состояния нашего сейчас Кокбюру. Но для того, чтобы его, скажем так, популяризовать, нам нужно вот так действовать, то есть позволять нашим соперникам все-таки время от времени забрасывать целым свой тайказан, позволять им почувствовать игру, чтобы они влюбились в нее еще раз, для того, чтобы в своей стране они, скажем так, также организовывали такие турниры, как у нас, например, они проводятся. Албетте, монголиялыктар эгерде өздөрүнүн чемпионатын уюштура турган болсо, жылына өтүп тура турган, анда Монголиядан да укмуштуудай күчтүү курама команда келмек. Эми Кыргызстан курама командасын утуп алыш кыйын. Кыргызстанда мектеп аябай эле тарыхы бай, көп жылдардан бери жогорку деңгээлде ойноп келишет, жаштайынан ойноп чоңоюшат десек да болот. Ал мезгилде кийинки чабуул жана эсеп сандары 22-4. Монголия дароо эле өтө жылдыздуу курама команда болбосо дагы акырындап мыктылардын катарына кошулмак. Мен оюнча баары тең туура жолдо бара жатат деген ишенимим бар. Азыр болсо эсеп сандарын Кубаныч Султан уулу өзгөртүп салгандыгын байкадык. Келечекте балким 5-6 көчмөндөр оюндарында Монголия же башка курама командалар жакшы бир аттар менен өздөрүнүн күчтүү бир курамдар менен келип жакшы оюндарды көрсөтүп калышы толук мүмкүн. Да, конечно, потому что у них есть все на это ресурсы, они отличные наездники, у них есть прекрасные кони, они воинственный народ. У них есть все, чтобы быть, скажем так, одной из ведущих стран в Кокбюру. Но им нужно, конечно, больше брать международного опыта. Они также должны именно свой внутренний чемпионат, во-первых, конечно, организовать. Тогда, я думаю, уровень повысится. Манас Ниязов сейчас очередной свой салым производит. И, ну, разгром, конечно, сборной Монголии продолжается. Все больше и больше зрителей сегодня на трибунах ипподрома в городе Чолпан-Ата. Вчера, кстати, на церемонии открытия было огромное количество зрителей. Трибуны полностью были заполнены. Мы воочию увидели это масштабное событие и, скажем так, в очередной раз влюбились вообще в нашу страну, наверное. Албетте, мекенге болгон патриоттук сезимдер ойгонду кечээ күнкү ачылуу аземинен кийин. Эми дагы дем күч берди деп айтсак болот. Ал мезгилде мынакей азыр монголиялыктар жерден улак теңип алган чагы жана өздөрүнүн чабуулун жасашат. Бул 3-чү бөлүктөгү алгачкы салым болушу мүмкүн. Байкай туралы жакшы мүмкүнчүлүк бар, ошону колдонуш керек. Ай. Азыр кыргыз оюнчусу акырын түртүп коеюн деген деле ойдо болгон, бирок ал нерсени жазуу таптакыр туура эмес. Футболдо автогол деген бар, бирок Көкбөрүдө автосалым дегенди биз көрө элекпиз али. Андай болбошу шарт. Мынакей Кыргызстан курама командасы азыр эми ылдам каршы чабуулга барат. Таштемир Замирбек уулу оң такымга улакты бекем баскандыгын көрүүбүз. Өздөрүнүн жарым аянтында айланган соң ортодогу айырманы 20 улакка чейин, же болбосо 20 салымга чейин жеткириши мүмкүн. Замирбек Таштемир уулу өзүнүн алдындагы алай менен келе жаткан чагы жана Азамат. Эсеп 24-4.
24-4. 20 ұпай. Кыргызстан құрама командасы Монголиядан алдыда келе жатқан чағы. Эрлан Төлебеков сейчас первый солым производит в составе нашей сборной. Итак, смотрим. Последние, по-моему, 10 минут остались в этой игре. Первая игра группы А. Монголия против Кыргызстана. Ну и сейчас идет борьба. Такая упорная борьба за УЛАК. Здесь 4-й номер нашей сборной Зайырбекулы Таштемир на своей лошади Алай. Сейчас постарался, скажем так, выхватить УЛАК, но у него не получилось это сделать. УЛАК все еще остается бесхозным. Но это, я думаю, на время, конечно же. Нурманбет Улу Чуак на своем Аккуш сейчас вырывает УЛАК. И думаю, что сейчас будет смещаться в центр, ближе к Тай-Казану. Ну и забросит очередной УЛАК в Тай-Казан монгольская сборная. Так и есть, 25-4 счет на табло. Давненько мы таких цифр на табло не видели. В любых видах спорта абсолютно. Ни в хоккее, ни в гандболе. Хотя в гандболе, возможно, такой счет увидеть вероятность довольно высокая. Еще раз смотрим сейчас, как великолепно действует наша сборная. Эрлан Төлебеков. Чуак Нурманбетулы. Я про Төлебекова говорю о том, что он помогал Чуаку именно выйти из этой группы УЛАКче и дал ему возможность выйти 1 на 1 с Тай-Казаном. Очередная такая дуга. Мы назвали это некой такой обраткой в этом виде спорта. И я думаю, что здесь Марлис Койгельдиев будет приближаться к Тай-Казану, но пытаются помешать ему, отобрать у него УЛАК, 7-й номер сборной Монголии. Улыбается наш капитан, понимая, что сейчас все-таки не стоит, скажем так, отдавать УЛАК, либо просто его вырвать. Стоит немножко дать возможность своему сопернику. Марлис Койгельдиев сейчас выронил почему-то УЛАК, но наш игрок Менспекул Нурджан на своем Эрикетуру все-таки берет УЛАК. И уже в этой ситуации, я думаю, салым будет неизбежен. Наши игроки очень любят заниматься вот этим, то, что сейчас происходит. Приближаться к своему Тай-Казану, а потом уже делать некие такие спринтерские забеги на своих лошадях. Это сейчас и будет, я думаю, происходить. 7 минут до конца. 26-й салым сейчас мы, возможно, увидим у сборной Кыргызстана. И я думаю, что это, в принципе, это и неизбежно. Хотя 12-й номер сборной Монголии сейчас всеми силами пытается помешать нашему игроку. Не получается. Подключается 6-й номер монгольской сборной Джаханбахш, который показывает чудеса упорства, которые, кстати, быстро иссякают, потому как сил не так много у монгольского спортсмена осталось. Итак, 1 на 1 с Тай-Казаном, и очередной салым мы сейчас с вами видим.
Нуржан Марлисбек уулу мынакей эсепти 26-4 өзгөрткөн чагы кыргыз оюнчулары мына көп эле Нуржан Мелисбек уулу өзүнүн алдындагы эркет орусу менен эсепти ушундай өзгөрткөндүгүн байкадык. Азамат баары тең жогорку деңгээлде жасалды, баары тең мыкты сапатта, баары тең эреже алкагында деп дагы айтып койсок болот. Алдыңкы мүнөттөрдө сөзсүз КТРК Спорт каналы менен калып туруңуздар. 11:00 негизинен Москва менен Ооганстан ойношу керек болчу, бирок ойногон жок. Андан кийин Казакстан Красноярск, Башкортостан Өзбекстан командалары ойнойт. Москва Ооганстандын oyunu мындан кийин каталарын белгилеп коюшубуз керек. Ал мезгилде эсеп сандары 27-4. Бул нерсени менин оюмча эч ким күтпөсө керек. Мынакей буга чейин кандайча улак кыргыз оюнчулар тарабынан ташталгандыгын биз көрүүбүз. Эң бир мыкты сапатта, эң бир мыкты деңгээлде десек дагы болот. 27-4. Кыргызстан курама командасы ишенимдүү оюнун алып барып жаткан учуру. Азыр улак үчүн ирөөл жана монголиялыктар улакты тартып алган. Ортодогу калыс эмне үчүн ышкырыкты жаңыртты. Талааны таштап кетти. Линия көрүнбөй калган экен, демек талааны таштап кеткендигин байкабай да калдык. Эми ортого жекеме-жеке түшүү катталат. Мынакей жекеме-жекенде Айбек Темирбаев азыр Ахлес менен. Акырындап улакты оң такымга басты жана андан ары өзүнүн ылдамдыгын кошот. Жок, артынан монголиялык атаандаштары тоскоолдук жаратып жаткандыгын байкоодобуз. Өтө дагы шашкан жок Айбек Темирбаев. Бир айланып келген соң андан кийин балким бул улакты таштоонун аракетин көрөт. 27-4 ортодогу айырма 23 упайга барабар. Бул деген Кыргызстан курама командасынын оюнчуларына дээрлик жетиштүү эсеп, жетиштүү абал. Жана эсеп 28-4 өзгөргөндүгүн көрдүк. Мына Кубаныч Султан уулу бул убакта салгандыгын байкоодобуз. Жайлатылган тасмада сөзсүз түрдө бул нерсени көрүшүбүз керек. Кубаныч Султан уулу мынакей эсеп сандарын 28-4 өзгөрттү. 3-чү бөлүк. Ал мезгилде Манас Ниязов ой-ой-ой кандай таризде жерден улак тең өткөндүгүн, эңип кеткендигин көрдүк жана ой-ой-ой. Бул эмне деген шумдук? Азыр мына оюндагы улак дээрлик 35 килограммды чапчыган улак. Мына ошол нерсени Манас Ниязов болгону 5 килограммдык, 6 килограммдык улакта эле оңой гана ыргытып салгандыгын көрдүк. Жана Кыргыздын учурдагы эң мыкты улакчысынын эсебинде 5 салым бар. Великолепно просто сейчас действовал Манас Ниязов. Как же здесь он остался в седле, это во-первых. А во-вторых, как же он великолепно забросил этот салым. Прекрасно рассчитал траекторию полета улака. Ну и в очередной раз доказал то, что он не зря считается лучшим, одним из лучших представителей этого вида спорта. Итак, 1 минута до конца этого матча. 29-4 счет на табло. Можно, в принципе, сейчас и
округлить эту цифру, которая рядом с нашим флагом в верхнем левом углу находится. Сделать счет 30, но это не так важно. Важно только одно, что мы видим, скажем так, разницу игры сборной Монголии на чемпионате мира по Кокпару и на всемирных играх кочевников. Что было там и что здесь. Ну, это, конечно, как небо и земля. Итак, Мурзабек Орал сейчас забрасывает первый свой салым в этой игре. С чем мы его, кстати, поздравляем. Время истекает. Я думаю, что уже, в принципе, все. Мы видели сегодня настоящий мастер-класс исполнения наших спортсменов, которые всех нас порадовали обилием салымов, обилием интересных моментов. И, конечно, последний эпизод с участием Манаса Ниязова, я думаю, стал, повторюсь, вишенкой в этом торте. Ооба, кеспеш кеңибизге толугу менен кошулам. Ал ортодо урматтуу мекенештер, эсеп 29-5. Кыргызстан курама командасы өз үчүн алгачкы беттешинде 24 улактын, 24 салымдын айырмасында атаандаштары Монголияны утуп алды. Эми эртеңки күнү буюрса дагы кызыктуу беттештер болот.